Бұл мектепке келіп қалған себебі біз жоғарғы оқу жайын бүткен жылы жолдашым экөөбүздү Ошко илгери жолдомо менен направление менен жиберчилер. Экөөбүз Ошко жинап анан тиги базар орамга жиберген анан Оштогу туугандардын жардамы менен анан Ошто калып калганбыз. Ошко барып Терешкова атындагы мектеп-интернатка жаңы эле институттун өйүндө баштаган мектебим ошо Терешкова атындагы мектеп-интернат болду. Жолдошум санап старшего иштеп, ошо менен 69-жылы Ошко барып ошо биринчи эмгек жолунда ошо Терешковду баштап, ошол жерде ушундай бир О класс боюнча ушундай бир алдыңкы аябай бир баардык жагынан такшалган, тажрыйбалуу, ушундай бир кыйын мугалимдер иштеген коллектив бар. Сап жаштар башылык арасына кошулуп калып, ошол коллективде көп тарбияландым. Анан иштеген сабак берген класстарыман дагы жакшы, күчтүү класс түшүп, ошо биринчи бүтүргөн классымын 4 2 алтын, 2 күмүш жетишкен окуучулар чыккан. Кийин экинчи, үчүнчү бүтүргөн классымдан азыр Чурабалиева деген Элмира деген кызым депутат болуп отурат. Анан менде киши жана Кудай берген референдум мурдун Косовсузда депутат болуп, ушундай күчтүү, мыкты алдыңкы балдар окуп чыгышып, турмушта да алдыңкы болуп, элге кызмат кылып, эл алдында элдин кызматында жүрүшөт. Кыргызстан боюнча атага чыккан кыргыздын алдыңкы балдарын терең билип берип, алдыңкы окуучулардан, алдыңкы адамдардан чыгарган ошо мектептин 100 жылдыгына карата азыр ошол жерде окуган окуучулар, окуткан мугалимдер, алып иштеп жаткан мугалимдердин баардыгы аябай зор даярдыкта 100 жылдыкты өткөрөбүз деп аракеттенип аткан мезгил экен. Мен дагы өзүм ошол жерде 30 жыл иштеген мугалим катары аябай сыйлыктан алып, ушунча жыл эмгегим, ушунча жыл жашоом, өмүрүм ушул мектепте, жаштыгым ушул мектепте калып, канчалаган жаштарды өзүмдүн билимимдин деңгээлинде, алымдын жетишинче болгон аракетимдин натыйжасында көптөгөн балдарды колдон келишинче тарбияладым, окуттум деп ойлойм.